Нокен район тургуну Медетбек Абдуллаев көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Мурда кадимки эле сугат жерлеринен түшүм алып келсе, акыркы 5 жылдан бери жалангана кайракы жерлерге эгине күйдү. Быйылкы жылы жылдагыдан көбүрөөк аянтка буудай, нокот жана өсүмдүк майын айдаган. Жаздын жаан-чачындуу болушу анын арбын түшүм алууга болгон үмүтүн пайда кылды. Buğdayın ösüşünü 200 kilodan maşavine verdik. Hazır buğday sizden ötüp kaldı. Düşüm jakşı. Kayrakı jer, ayıl hükümetin kayrakı jerlerine sapülör ektik. Dağı bir 2 hektar. Nokat ektim 1 hektar. Bırak bu yıl eldin nemesi jakşı da. Nastereniyası şu kayrakı jerge başka жылга şu düşümde jakşı algan için bu yıl narı avarayım jakşı oldu. Jağın çaçım olup mına hazır sapülör uzları buğdaylar barca jakşı ösümü. Нокен районунда кайракы жерлерге көбүнчө буудай эгилип келген. Быйылда райондогу Нокен айыл аймагында 223 гектар кайракы жердин 105 гектарына буудай эгилди. Ошондой эле жылдагыдан өзгөчөлөнүп бул аймакта нокоттун жана өсүмдүк майынын аянтын көбөйтүштү. Буга чейин сейрек гана өстүрүлүүчү бул өсүмдүктөрдөн кайракы жерде жакшы пайда алса болот. Мурундан баштап айтсам, дыйкан чарбалар бар убагында ар бир дыйкан чарбанын өзүнүн бөлүнгөн кайракы үлүкчелери болгон да. Биринчи жылы, экинчи жылы жакшы болгон болсо, үчүнчү жылы жаңбыр жаабай калып күйүшкөн. Көп сумак жагачы. Андан кийин көп жылдардан бери эгишпей калган. Анан ушул алыгы как карта катары погоданы карап, прогнозду карап туруп анан эгишет да дыйкандар. Быйыл ушул жакшы жаам болот деген нерсени сезип билишип, көп жерге быйыл эгишти дыйкандар. Нокен районунда быйылкы жылда кайракы жерден киреше алууну көбөйтүү боюнча багыттуу иштер башталган. Бул максатта кышкысын райондогу дыйкандар арасында атайын окуулар да өткөрүлгөн. Агро окутуулар дыйкандардын кайракы жерге болгон кызыгууларын арттырып, аз эмгек менен эле көп киреше алуу мүмкүндүгү айкын болду. Эгилбеген арпа дагы 60 гектар жерге эгилди. Бул кайракы жерлерден көбүрөөк пайдаланып калышы дыйкандарыбыз şu aldın ала prognozdu hava rayı boyunca жаан-чачын немесин алып, анан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кайрак жерлерден мурда чынында көп аянттар пайдаланбай калчу эле. Былтыр 323 гектар жер пайдаланбай калган болсо, быйыл ориентировочно 80-90 эле гектар өтө шарты туура келбеген жерлер гана калат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда дыйканчылыкка жарактуу жерлердин 40% кайракы жерлер болуп саналат. Ал эми Нокен районунда жалпы 1543 гектар кайракы жердин 1490 гектар аянтына жазгы иштөө чаралары көрүлдү. Азыркы тапта дыйкандарды минералдык жер семирткичтер жана күйүүчү майлар менен камсыз кылуу жагы көзөмөлгө алынып, жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүүдө. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.